Салам достор, кандайсыздар? Мен Мирелдин жанына келип калдым. Кандай Мирел? Жакшы, салам достор. Мен бул жакта жалгыз эмесмин. Ошол китеп жөнүндө жалгыз ой жүгүртүп көрдүм. Эми болсо жаныма Акуга сөз берейин деп атам ошо китеп жөнүндө. Мирел, ушу китеп дегенде мен азыр бир аябай сонун китеп окуп атам да. Аялдарга эркектер жөнүндө чындык деп аталат экен. Аялдарга эркектер жөнүндө. Муну бир машаякчы автор жазыптыр. Анан аябай сонун нерселер жазылыптыр. Мен жаңы баштадым. Анан түнкү 12, негизи мен 10 жатып калганга аракет кылам да, анан 12 болуп кетип атат бүткөнчөктүчү. Анан жок. Эми мындай кылам, эми бир барак окуп коеюн деп атып, ошондой болуп кетти кыскасы. Биз бүгүн достор Мирел экөөбүз китептин пайдасы жөнүндө сөз кылабыз. Мирел болсо буга чейин бир нече жактарын айтып берген, башка сфералардын кандай таасири бар, эмнеси менен жакшы. Мына Айтор бир нечесин айтып берген. Бүгүн болсо жалпысынан пайдасы жөнүндө айтып берели. Кандай пайдасы бар? Негизи китептин көбүнчө мурунку подкасттарда айтылгандай эле көп таасири бар экен да. Минуска караганда көбүрөөк мындай жакшы себептер, плюстары көп экен да. Ошону байкап көрдүм. Мага негизи өтө кызыктуу болду бул тема. Негизи мен китепти окуганды анча жактырбачымын да. Анан болсо кичинеден акырындан окуп келип кайра ушул китепке кызыгым ачыла баштады. Анан мага көптөгөн информация издедим да, мисалы эми китеп эмнеси пайдасы бар деп турган окумуштуулардын ар кандай жумуштары, чечимдерин окусам, чынында китептин мындай бир гана жөн эле ой жүгүртүүнү же сөз байлыгынды көбөйтүштөн тышкары бул дагы эмоционалдуу жакка, психикадагы жакка таасир этет экен да. Өтө кызыктуу. Анан мен кантип эле бул таасир этсин десем, бул мындай бир жакшы эмени бир окумушту мисал келтирип кетти. Негизи эгер стрессте жүрсөң же ушундай бир кайгы капада жүрсөң, сага мындай сунуш берет экен да. Жакшынакай китеп окуп көр. Жанагы хэппи энд менен бүтөт го деп коет эмес беле. Эмнеге десе сен жашагың келип кала тургандай, эмнеге десе сен болсо ошол автордун герой бир түзмө кылат да, бир мондай герой бар. Ошонун жашоосу кандай өтүп атат деп туруп, сен өзүңдүн жашооңду ушуга окшоштура баштайт экенсиң да, салыштырып. Анан кийин бул хэппи энд болгондон кийин мен да жашоомдо хэппи энд болот деп туруп, бул проблеманы чечпейт албетте, бирок проблеманы уже башка көз менен карап калат экенсиң да. Кайгы капа менен эмес, мындай чечилет экен. Баары жакшы. Үмүтүң пайда болуп калат. Болбосо бул болбогон нерсени окуп чыктың да, бирөөнүн оюн же бирөөнүн мындай кандай десем, фантазиясын, чыгармачылыгын. Бирок чынында жардам берет экен да, эмоционалдуу. Негизичи азыркы муунда китеп окуйсуңбу дегенде азыр окуганга убакыт жок, бирок мен аудио китептерди угам деген бар да. Анан мен айткым келип атат, аудио китеп менен бул биз колубузга кармап окуган кагаз китептин баары бир айырмачылыгы бар, ден соолукка тийгизген. Анткени аудиону сен угасың, бирок ошол учурда көзүң башка маалыматтарды издей берет, башка нерсени көрө берет, Ал эми качан сен мынтип үңүлө түшүп окуганда, бул таптакыр башка таасирди көзгө, анан мээге берет. Негизи болсо биз көз менен окуп алганда, сен болсо мээң иштете баштайт экен да. Эгер биз кулагыбыз менен укканда, мисалы китеп окуганда сен кулак менен укпайсың да, наоборот, кулагың башка жерде. Негизи көзүң менен, оюң менен окуганда сен болсо ошого кирет экенсиң да. Аудио болсо бул жакшы. Мисалы унааң айдап баратканда, пробкада турганда, ошондо уксаң болот, мүмкүн аякта окулбайсың. Ошондо бирок ал болсо кичине таасириси башкача экен чынында. Негизи сенин көңүлүң, ой жүгүртүүң ошол кандай десем, бул фантазияга кирип кетиш үчүн сен көрүп туруп анан окуш керек экенсиң да. Мындай айтканча тамганы көрүш керек экенсиң. Мирел, Йель университетинин окумуштуулары мындай деп далилдептир: китепти оку, китеп дайыма туруктуу оку, өмүрдү 2 жылга узартат деп. Элестетип көр. Күлгөнгө окшоштурбайбы? Китеп окуганда мээ клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт, анан нейродегенеративдүү оорулардын пайда болуусунан дагы сактайт экен. Ошондуктан биз угармандарыбыздан сурайлычы, катталуучуларыбыздан: сиз китеп окуйсузбу? Окусаңыз кандай жанрдагы китептер жагат? Кандай тематикадагы китептер жагат? Ылдый жакка жазып коюңуз. Анан мүмкүн Аку, Мирел, силер кайсы китепти окуйсуңар, сунуш кылгылачы десеңиз, аны дагы жазып коюңуз. Биз Мирел өзү окуган китептерди сунуштайт, мен өзүм окуган китептерди сунуштайм. Анан мүмкүн бирде биз мындай обмен алмашабыз, өзүбүздүн тажрыйбаларыбызды. Мен окуган китептер силерге жагымдуу болот, силер окуган мага жагымдуу болот. Сунуштасаңыз болот. Ушуну кантип окуйсуң дешиңиз мүмкүн, Ушуга жараштуу мага бирөө айтты эле, уктап албай атсаң, анда сага жакпаган китепти ачып оку дейт да. Ошондо уйкуң келет. Кантип уктаганын билбейсиңби? Стрессти төмөндөтүүнүн жакшы ыкмасы дагы бул китеп окуу. Анан уйкусуздуктан дагы дарылайт, сен айткандай уктай албай атсаң.
анан кыйын учурдан дагы жардам берет экен чыкканга. Анан көз үчүн дагы абдан маанилүү, мээ үчүн жакшы. Сен жана айта кетпедиңби сөз байлыгы деп. Сөз байлыгы үчүн, дүйнө таанымды көбөйтүш үчүн, кеңейтиш үчүн, адамдар менен туура мамилелешүүнү үйрөнүш үчүн китеп абдан көп пайдасы бар. Карап санап отурсаң абдан сонунда. Ооба. Ошонун бири болсо жанагы ички дүйнөңдүн тынчтыгына да алып келет экен да. Ички дүйнөңдүн тынчтыгына алып келгенден дагы тышкары сенин мындай физикалык денеңден да тынчтык алып келет экен да. Мисалы, эмне үчүн уктатат деп атпайбы? Бул китеп кызык эмес дегенди себепти айтпайт. Любой китеп кызыктуу болсо да окусаңар, анан кийин китеп окугандан кийин жакшы уктайтсыңар десе, мээ эс алат экен да. Мээ ошондой ой жүгүртүүндөн, алаксыйт, стресстерден, түшүктөрдөн. Анан ошондон тышкары мээ эс алганда, анда сенин жүрөгүң да эс ала баштайт экен, акырын иштей баштайт. Ошо кровяной давление дагы түшө баштайт экен. Ошентип сен эс алып, акырындап ушул мындай уктаганга барат экенсиң. Ошентип эле бир гана ички дүйнөңдүн тынчтыгын алып келбей, бул физикалык жактан дагы тынчтык алып келет экен. Релакс болот турасыңбы китеп окуп атканда? Ошо ваннага түшкөнүң, ысык ваннага түшкөнүң деле болуп калат экен да. Жаныңа ысык кофе алып келип, колуңа сүйүктүү китепти кармап алып, өзүнчө. Былтыр мен электрондук китептерди окугам аябай көпчү. Анткени кагаз китептерге жетиш убакыт керек, ал бул керек, жок калат. Анан ошентип отуруп, бирок көзүң ооруп, кайдымкидей кыйналып калат экенсиң, баягы режим чтения коюп койсоң делечи, баары бир аны таасир берет. Андан көрө кагаз китеп. Анан быйыл болсо мен кагаз китептерди окуп атам. Чындыгында убакыт жок болуп калат го, анан китеп окуганга кантип үйрөнөм, мага деле жагат, бирок такыр баштай албай атам дегендер болсо, өзүңүз үчүн кеңеш да, бул күнүнө 10 эле мүнөт китеп окуйм деп киргизип коюңуз. Күнүмдүк жашооңузга мисалы эртең менен эрте 10 мүнөттөр окуйм, же түштөн кийин же кечинде 10 эле мүнөт окуйм болду деңиз дагы. Туура 10 мүнөт өткөндөн кийин китептин барагын жаап коюңуз. Ошол 10 мүнөттү эртең кайталаңыз, бүрсүүнү кайталаңыз. Ошентип отуруп, анан сиз байкабай каласыз кантип китепти жакшы көрүп калганыңызды. Баягы 10 мүнөт кантип 1 саатка уланып кеткенин байкабай каласыз. Кээде албетте убакыт жетишсиз болгондо биз андан көп окуй албай калышыбыз мүмкүн, бирок колдон келишинче ушул ыкманы колдонуп көрсөңүз сөзсүз түрдө жардам берет. Анан азыр биз жаңы жаш муунду китеп окуганга үйрөткүбүз келет эмеспи? Көп ата-энелерчи. Мунун жакшы ыкмасы балаңыз менен отуруп алып китеп окуган жакшы экен да. Отуруп алып, үндү сырттан чыгарып, эми сен бул жерден баштап оку деп сиз угуп, анан ал угуп, бири-бириңерди баягы кезектешип окуп, анан кийин окуп бүткөндөн кийин эмнени түшүндүң? Бул мындай экен деп баягы мугалим катары такалап эмес, мындай дос катары, мисалы, могул кыздын образы мага жакты, могул баланын мондай эр жүрөктүгү жакты деп баягы собеседник деп коет эмеспи? Ошондой болуш керек экен да. Андан кийин тааныш эмес сөздөр болуп калса, мисалы, балага бул эмне десе, урушуп койбой, какпай, отуруп алып түшүндүрүп бериш керек экен. Туура. Ошондой кылуу менен сиз баланын китеп дүйнөсүнө киргенге жардам берет экенсиз. Туура. Мындан тышкары дагы ошого кошумча кылып койсом болот. Китепти кантип баштап окуган, ошол эле кичинекей балдарга негизи ушул сага кызыктуу болушу керек экен. Мисалы, жанр деп атпайбызбы? Ар кандай, бул психология болобу, бул жөн эле бир окумуштуу нерсе болобу, же бул аңгеме болобу? Ушуну дагы тандап дагы окушу башташыңар керек. Эгер силерге жакпаган китеп болсо, силер эч качан окубайсыңар. Ал чындык ошондой экен. Эгерге силерге жагымдуу бир тема болсо, ошону ачып окусаңар, анда бул силерге акырындап ушундай кызыкчылык алып келет да. Ошондой эле кичинекей балдарга, аларга түшүнүктүү, алардын мындай кандай көз карашына жеткиликтүү болгондо баштасак, алар дагы кызыга баштайт экен да, ошентип суроо бере баштайт. Ошон үчүн чынын айтып кеттиңер, кичинекей баланын жаш кезинден эле үйрөтө башташ керек экен да, ушул китепке. Албетте азыр айткандай эле интернет деген, компьютер, телефон деген бар. Баары эле кирип алып калган нерсени жазып коюп таап коет. Бирок болсо китеп окуу бул башка сезимдерди алып келет. Экөө бирдей эле болушу мүмкүн, бирок сезим башка алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан ушундай сунуштарыбызды кандай деп ойлойсуздар? Ошол өзүңөрдүн сунуштарыңыздар бар болсо жазып кетиңиздер, бизге да кызыктуу. Сизде дагы менде ушундай сунуш бар, бул конкреттүү иштейт десеңиз, анда сөзсүз жазып коюңуз, анан кандай китептер жагат, аны да жазыңыз. Биз болсо, ардактуу угармандар, сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Ал сайттан биз менен кененирээк таанышсаңыз болот. Андан тышкары WhatsApp номерубуз бар, ошол WhatsApp сандарыбызга дагы жазыңыз. Ылдый жакка комментарий кылып жазып койгонду унутпаңыз, кандай китептер жагат. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.